Устаз Аллах разы болсун. Аллаху алам. Күйөөсү аялы менен ажыраштырып жибериш үчүн кылынган сыйкырга кайсы сүрөлөрдү окуйбуз? Ушуга каршы бир дуа барбы? Ошол адам мисалы дуа кылып Фатиханы окусун, Ихлас, Фалак, Нас, Аятал Курси, анан Бакара сүрөсү. Неме айткан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул Бакара сүрөнү окуп жүрүп, кармап жүрүп береке деген. Аларга шайтандар, сыйкырчылар жолойбойт деген да. Ошондуктан ошол үй бүлө биринчи намаздарына бекем болуп, эртең менен кечки дуалар бар. Ошолорду окуп, мисалы ошолордун бири, мисалы эртең пайгамбарыбыз айткан, эртең менен ким ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лахул мулк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир 100 жолу айткан болсо, 100 сооп жазылат, 100 күнөөбүз кечирилет, анан кечке чейин шайтан жолой албайт деген да. Ошол дуаны айтып, мындан башка дуалар бар. Анан Фалак, Нас, Ихласты окуп такай, Аятал Курси жатарда окуп, анан Бакара сүрөсү менен көп алек болгон болсо, окуган болсо өзүндө, анан иншалла чыгып кетет. Эгерде чын эле сыйкыр болуп калса, көп аракетке муктаж да. Анткени сыйкырланган киши ичинде жин келип кирип алат ошого, шайтан. Аларды башка чоң жиндер байлап бууп коет да, чыга албай кыйналат. Ошондуктан өзүн дарылайлаган болсо, өзү окуп, ошентип Бакара сүрөсүн окуп дарылаш керек. Эгерде кудурети келбесе, башка бирөөгө барып, көп дем салдырыш керек. Анан өзү да көп дуа кылыш керек. Анан иншалла Алла Таала кааласа бат эле чечилип кетет.